Комиссия тобу чакан ишкерликтин ээлери менен маек жүргүзүп, мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражатты кандай пайдаланылып жаткандыгын жеринен көрүштү. Жергиликтүү тургундар бул каражатка негизинен мал алып жана соода багытында дүкөн ачып иштетип, ай сайын киреше табууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жаткандыгын айтып беришти. Кунажы музонусун алдым, 3 кой алдым. Кудай буйруса койду байлап атабыз. Уйду болсо саап ичип атабыз. Мен 100 миң алганыма өкүнбөйм да. Ана биздин президентибизге ыраазыбыз. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушундай условия бизге түзүп бергенине да. Барган топ өз аймагында чакан бизнес ачып, киреше булактарынын көзүн таап жаткандыктарына кубанычты. Ошол эле учурда соода жүргүзүп жаткан экинчи топтогу майыптуулугу бар Кенжегүл Мамырканованын айтымында азык-түлүктөрдү шаардан ташып келүүдө транспорт маселеси жаралган. Бирок көп өтпөй өздөрүнүн достору жардам катары жеңил автоунаа алып бергендигин, жумасына 7 миң сомдон кем эмес киреше таап баштагандыгын кубануу менен белгиледи. Немеден бери 100 миң сом алып, мурун жөрөк пул алып жүрчүбүз. Анан өзүм пенсиямды, балам пенсиясын кошуп, үйдүн ичинде магазин ачып, содалап жүргөнбүз. Анан 100 миң сом алгандан бери бияка магазинибизди чоңойтуп, неме кылдык. Товарыбызды көбөйтүп алдык. Президентибизге рахмат. Чоң рахмат. Бизге жардам бергенде бутубуздан турганга ыраазычылык билдиребиз. Өз кезегинде вице-мэр Азиз Туркманов көйгөйлөр болсо дароо кайрылууга чакырып, мамлекет тарабынан сөзсүз жардам көрсөтүлөрүн убадалады. Азыр барган жерден сурап, билип мониторинг кылсак, алар айтышып атат, азыркы учурда кирешебиз жакшы болуп атат дейт. Убагында 2400төн мисалы жөлөк пул алып келсек, азыркы учурда 10 миң сомго чейин киреше таап аткандыктарын билдиришти. Биз ойлойбуз, булар ушул бойдон алдыда өздөрү гана камсыз болбостон, дагы кошумча жумуш орундары менен камсыз кылып, ушу жакырчылыктан чыгып кетет деген ниетибиз бар. Белгилей кетсек, социалдык контракт долбоору президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашууда. Ага ылайык аярлуу катмардагы үй бүлөлөргө чакан бизнес ачуу үчүн 100 миң сомдон каражат кайтарымсыз берилет. Мындан тышкары, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү каржылык сабаттуулукка үйрөтүп, бизнес план түзүүгө жардам берип, узак мөөнөттүү бизнестерди ийгиликтүү жүргүзүү боюнча кеңештер берилет. Жазгүл Сатаева, Астаубек Саманчиев, Сергей Мищенко, Ысык Көл, маалымат кызмат үчүн.